Sağlıklı Ulantaylı keyinki temadan bölçөктөрдү bölүү өтөлү. Bölүүдө могул жерде көрүп турганыңыздардай эмне бар? Бир бөлүүнүн өзүнүн эрежеси бар. Б'дан A'ны D'дан S'га бөлгөнүбүздө биз көйтүүгө айлантырып алып D'дан S'ны көйтүүгө айландыруу үчүн Д бөлүнгөн S'ны местасын алмаштырып жазабыз. Көйтүү кылып туруп, местасын алмаштырып, анан көйтүүнүн эрежеси менен көйтөбүз. Мисал катары биринчи мисалды иштейин, кеңири түшүнүп аласыздар. 9-дан 5-ти 3-төн 2-ге бөлүш үчүн эмне кылат элек? Көйтүүгө айландырып алабыз. 9-дан 5-ти жазып алып туруп, көйтүү 3-төн 2-ни местасын алмаштырып жазабыз. Эмне болот ошондо? 2-ден 3. Андан кийин көйтүүнүн эрежеси боюнча бөлүм менен бөлүмү, алым менен алымы көйтүү 3 бөлүү 9 көйтүү 2 барабар 15 бөлүү 18. 18. Түшүнүктүү. Эгерде 3 бөлчөк келип калган болсо, бөлү турган болуп калсак, эмне кылабыз мында? Бөлүп алабыз. Же 2-ден 1 менен 3-төн 2-ни 1 кылып, же 3 менен 4, 2 менен 3-тү 4-төн 2-ге кылып ажыратып алып бөлүп алсак болот. Мен бул жерде 2-ден 1-ди 3-төн 2-ни биринчи өз ара бөлүп алайын, андан кийин кайрадан жазайын. Эмне болот? Бөлүш үчүн эмне кылат элем? 2-ден 1-ди 1-ден 2 көйтүү 3-төн 2-ни эмне кылат элек? Местасын алмаштырып жазат элек. 3 2. Бөлүм эмне бар? 5 бөлүнгөн 4 бар. Барабар. Бул эмне болуп калат? Көйтүү боюнча 4 3 бөлүнгөн 4 болуп калат, 1 менен 3, 2 менен 2 көйтүнгөн 4 болуп калат. Бөлүү эмне бар кийин? 5-тен 4. Барабар. Бул көйтүүгө айлантырып алабыз дагы. Буну дагы көйтүүгө айландырып алабыз. Эмне кылат элек? Көйтүүгө айландырыш үчүн 4 3 көйтүү 4-төн 5-тен 4 болуп калат ушунда. 5-тен 4 Алмаштырганыбызда. 5-тен 4 болуп калат. Барабар 12 20, 12 бөлүнгөн 20. Түшүнүктүү. Жана көйтүүдө айтканыбыздай деле ар дайым таксанын астында эмне бар? 1 бар. Демек бул эмне экен? 4 бөлүнгөн 1 көйтүү местасын алмаштырабыз. Көйтүүгө айланыш эмне болот? Местасы айланганда 2 бөлүнгөн 1 болуп калат. Барабар 8 болуп калат, 8 астына 1, бул адайым 8ге барабар. Эгер аралаш бөлчөк болгон болсо эмне кылат элек? Буруш бөлчөк айландырып алабыз. Буруш бөлчөк айландырыш эмне кылат элек? 2-ни 2-ге көйтүп 1-ге кошуп коебуз, 2-ни жазсак, 1-ге кошсок эмне болуп калат? 5 болуп калат экен агай. Бөлүү 1 бөлүү 6. Бул эмне кылат элек? Буну көйтүүгө айландырып алабыз, 5 бөлүнгөн 2 көйтүү 6-дан 1. 6-дан 6 бөлүү 1 болуп калат, барабар 30 бөлүү 2. Барабар. Мен эки жакты тең 2-ге бөлүп берсем могул жерде. 32-ге бөлсөм, 2-ни 2-ге бөлсөм эмне болуп калат? 15 бөлүү 1. Бул дагы эмне? 15-ге барабар болуп калат. Нукча, бул жерде көңүл бура турган нерсе, биз мисалы А бөлүнгөн Б болуп турат го. Биз Д көйтүүгө айландырыш үчүн С бөлүнгөн Д'ны местасын алмаштырабыз. Биринчисин эмес. А бөлүнгөн ошойдон ката кылышат да. Көбүнчө мисалы могул жерде 4-тү алмаштырып алат да, 1 бөлүп кылыпчы. Эгер биринчисин алмаштырсам, анда ката болуп калат экен да, мисалы. Ката болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар дайым экинчисини местасын алмаштырышыбыз керек. Түшүнүктүү агай. Эми мисалдар менен дагы да тереңирээк түшүндүрөбүз, түшүнүп алыш үчүн 1-2 мисал иштесек, тереңирээк түшүнүп аласыздар. Бүгүн кече сабакта отуруп, мисалы, бул 2 мисалды өтө кээ бирлер жакшы түшүнбөй калыптыр да, Нурчай. Ошого бул жерде дагы терең бир айтып кетели. X көйтүү 3-төн 2 барабар 9-дан 5-ке барабар экен. Биз бул жерде кандай кылат элек? Эгерде бул бир теңдемени кандай кылчу элек? Эгерде мен 3-төн 2-ни алып бул жакка өткөрөм, барабардан бул жакка. X'ти жалгыз калтырыш үчүн. X табышыбыз керек да.
x эмне болот? Жалгыз калат. x барабар. Эгерде көбөйтүү болгон болсо, бул бөлүү менен өтөт барабардын арага. Эгерде бөлүү болгон болсо, көбөйтүү менен өтөт. Бул жерде эмне экен? Көбөйтүү экен. Бөлүү болуп өтөт турбайбы? Көбөйтүү болгондо бөлүү менен өтөт, бирок мына места салмашы элек. Ушул өзүндөй кылып жазып алабыз. 9-дан 5 эмне болду? Бөлүү менен өтүп калды бул жака. 2-ден 3 болуп. Кече окуучулар молну бул жака өткөрүп атканда 2 менен 3-түн месасын алмаштырып коюп да. Биз ага келе элек биз. Ага келе элек. Биринчи теңдемени жөнөкөйлөтүп алышыбыз керек. X-и жалгыз калтырыш үчүн эмне кылат дек? Көбөйтүү бул жака бөлүү менен өттү. 3/2 ошол бойдон өтөт. Түшүнүктүү. Барабардын бул жагына. Эми бул жактан эмне болду? Бөлүү болуп калды. Эми бул эмне кылат дек? Көбөйтүүгө айландырат элек. 5/9 көбөйтүү айланышы эмне кылат дек? Орун алмаштырабыз. Орун алмаштырабыз. Эмне болуп калат? 2-ден 3 болуп калат, Бул дагы барабар 15 бөлүнгөн 18 18ге барабар болуп калат, Түшүнүктүү. Экинчи мисалда турбайбы каянда? Теңдеме чыгаш. Теңдеме чыгаш оңой эле. Ошон үчүн маңызын түшүнүш керек экен да негизи болгон, маңыздан кичине көңүл бурсак, анан көп мисал иштесек, калыптанып кетет, Көп мисал иштеш керек ошон үчүн. Экинчи суроодо бул жер эмне экен? Бөлүү экен. Значит, бул көбөйтүү 7/2-ни бул жака өткөрүш эмне болот дек? Бөлүү болсо көбөйтүү менен өтөт, X-и жалгыз калтырабыз. X табышыбыз керек да. X барабар 2/7 көбөйтүү эмне болду? 2/7. Көңүл бурсаңыздар, могу ошол бойдон өтөт бул жака. Андан кийин бөлүүнүн, көбөйтүүнүн эрежелерине иштейбиз. Бул жерде эмне экен? Көбөйтүү болгон үчүн орун алмашпайт да. Орун алмашпайт. Бул көбөйтүүнүн эрежеси боюнча эмне кылабыз? 2 менен 2-ни көбөйтсөк 4, 7 менен 7-ни көбөйтсөк 49 болуп калат. Түшүнүктүү. Үчүнчү мисалда бул жерде А эмне экен? 2-ден 1 экен. Б 5-тен 1, С 3-тен 2 экен. Б-сы көбөйтүү бөлүнгөн А-ны тапкыла деп атат. Б канча бизде? 2-ден 1. 5-тен 1. Б 5-тен 1. Көбөйтүү эмне бар? С бар. С канча? 3-тен 2. 3-тен 2. Кийин эмне бар? Бөлүнгөн А бар. А канча? 2-ден 1. 2-ден 1. Биз эмне кылат дек ар дайым? Мен суроо бар да агайым. Ол жерде мен биринчи көбөйтүүнү иштеп алып, анан көбөйтүүгө бөлүүнү айлантырамбы? Болсо бөлүүнү көбөйтүүгө айлантырып алып, анан иштеймби баарын кошуп? Биз жаңкы биринчи көбөйтүүдө айткандагы дайым бир кашанчы, андан кийин көбөйтүү, андан кийин бөлүү, андан кийин кошуу, кемитүү иштелет дедик. Бул жерде дагы биринчи эмне кылабыз? Кошо калып алат турбайсызбы? Бул жерде көбөйтүү иштелет биринчи. 5-тен 2-ни 3-тен 2-ге көбөйтүп алабыз. Көбөйтүп алсак эмне болот? 15-тен 5-ке 3-тү көбөйтсөк 15. 15, 2-ке 1-ди көбөйтсөк эмне? 2. Андан кийин буну жазып алайлы, эмне? 2-ден 1, Эми көбөйтүүгө айландырып алабыз. 2-ден 15-тен 2 көбөйтүү эмне болуп калат? 1-ден 2. 1-ден 2 болуп калат, Бул да барабар 2 менен 2-ни көбөйтсөк 4, 15 бөлүү 15 болуп 15-тен 4 болуп калат. 15-тен 4 болуп калат. Абдан пайдалуу болду деп ойлойм мен. Себептегенде могу үчүнчү мисалды мен чындап билчү эмесмин. Сизге рахмат. Жаңкы айтканыбыздай, көп мисал иштесеңер, биздин баягы класста иштегенибиз 5-класстын математика китеби бар. Ошол жерде абдан суроолор көп. Ошол суроолорду иштеп, көп иштесеңиздер, бул бара-бара калыптанып калат. Андан кийин эгер билбей калган сурооңуздар болсо, ошол китепте эме бир жерден суроо таап иштеп, эгер билбей калсаңыздар, бизге ушул видео аркылуу комментарийге жазсаңыздар, ошол сурооңуздарды биз ошол суроолорду ушул видео аркылуу тартып жооп берүүгө аракет кылабыз. Биздин бул каналыбызга сөзсүз жазылыңыздар. Биз мындан аркы математиканын көптөгөн темаларын ушундай ыкмалар менен түшүндүрүүгө аракет кылабыз.